Эркек киши карыз болгондо эч кимге жакпай калат, билесиңерби? Үй бүлөсүнө деле жакпай калат, кээ бир ата энесине жакпай калат, эми жадайт да бар. Досторуңа тем более жакпай каласың. Кошуналарың полный сени мошенник дейт. Дайым чай алып берип жүргөн досторуң бу тирик өзү ушуну көрмөгүле дейт. Жоролоруң, жолдошторуң, алыс тааныш ака өкөлөрүң сени тааныбай коет го. Билбейм каякта экенин көрө элекмин депчи. Чалсаң албайт, сен менен түшкөн сүрөттөрү деле жоголуп кеткен, өчүп кеткен. Сен жөнүндө сөз болсо только жамандайт сенчи. Ал өзү мындай да. Ал өзү мошенник да, ал өзү африст да деп. Убагында чогуу чай ичип, бир акурдан жем жеп жүргөн досторуң деле карызга кирип калсаң, биринчи ошолор айыбың ачат да. Бул өзүм жерден дагы мындай кылган, көбү билбей калган аны деп. Бирок кичине карыз эле азыр. Таасирлендим да. Келип сурасам, жакында эле жанында жүргөн достору ушинтип атпайбы? Ана мен капа болдум да, мындай момент бизден көп өткөндө. Неге болбогон акча үчүн антып бергиле жигиттер. Бул момент ушундай да, карызга баткан эркек, кайра ошол карыздан өзү чыгып кеткен эркек, чындык эркек да. Көбүн көргөмүз андайнчы. Карыз бүгүн карыз болсоң, эртең кутуласың да. Бирок кутулгандан кийин кимдин ким экенин шундай эле беш колдой билип каласың.